Кыргыз окуучулары алган билимин колдоnon билүү жөнүндө мынченеген эл аралык PISA сынактарына 2006-2009 жылдары катышып, акыркы 57-орунду алганы белгилүү. Функционалдык сабаттуулук кандай ченелет жана анын PISA сынагына кандай байланышы бар? Program for International Student Assessment деген ошол Батыш Европанын эң алдыңкы мамлекеттери түзгөн сынак. Бул сынактын негизги өзөгү функционалдык сабаттуулук болуп эсептелет. Ошонун негизинде бардык тапшырмалар, тесттин суроолору түзүлгөн. Эмне үчүн дегенде, ошол Батыш Европанын өлкөлөрү бири-бири менен атаандашып, өздөрүнүн билим берүү системасын азыркы жагдайга кантип даярдайбыз? Биздин билим берүү системабыз мындай өзүбүздүн жаштарды атаандашууга даярдап атабы? Биздин жаштар башка өлкөлөрдүн жаштарынан кем эмес билим алып жатабы? Алган билимин колдоно алабы деп туруп, ошон үчүн түзүлгөн сынак. Бул сынактын негизинде ошол катышкан мамлекеттер өзүнүн жыйынтыгын көрөт дагы билим берүү системасын өзгөртүп оңдоого аракет кылат. Маселе аныкталгандан кийинки эң маанилүү нерсе абалды өзгөртүү үчүн кандай иштер жүргүзүлүп жатканы маанилүү дейт билим берүү адистери. Биз өлкөдөгү функционалдык сабаттуулукту арттыруу максатында мугалимдерди тренингден өткөрүп жатабыз. Окутуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыктык. Окуучулар эмнеден кыйналышат, эмнеге муктаж экенин аныктаган ченөө жүргүзүп чыктык. Изилдөөнүн жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Бирок кыргыз окуучуларынын сабаттуулугу негизи жакшы экенин, бирок балдардын аны турмушта колдонууда, күтүлбөгөн суроолорго жооп берүүдө кыйналышарын көргөздү. Суроо кичине башкача өңүттөн берилсе, билимин кантип колдонорун билбей калышат. Мектепте социалдык медиаларды орунда жашаган балдардын талаптарына ылайык виртуалдашып бараткан жашоосуна кереги тийчү билим берилеби? Ата-энелердин, мугалимдердин өздөрү балдардан артта калганы маселеге себеп эмеспи? Ошол жагынан мектеп артта калып атат. Себеби деген биз жана эле айттым 5 маалыматты бир убакытта кабыл алат, анан биздин окуучулар алдында биз артта калып атабыз деп атпайбызбы? Ошондой көйгөй болгон үчүн азыр окуучулардын мектепте кызыгуусу жокко. Көбүнчө анан 9 бүт эле баары мектепти таштап кетип атпайбы, окугусу келбей. Ошон үчүн кантсе да мугалим ошол аябай жакшы даярданып, квалификациясын жогорулатып, ошо окуучунун алдында туруш керек да, биз артта калып калдык. Ошон үчүн окуучулардын кызыгуусу жокко. Билим берүү министрлиги 2024-жылы PISA сынагына кайрадан катышууну пландап келет. Бул иште ийгиликке жетиш үчүн эптеп эле көрсөткүчтү жакшыртуу негизги максат болбошу керек. Билим берүү системасы өзгөргөндө гана алдыңкы орундар өзүнөн өзү келет деген пикирлер бар.